Пишкен тұнық құлағым, сұлу жер құтман тұзағым. Ассаламу алейкум, саламатсыздар бардықты. Москва жана Москва обласында жашап, жана эмгектенип жаткан кадырлуу, уюткулуу, санжыралуу кыргыз мекендештер. Бүгүн мына сиздер менен Москва шаарынын так ортосунда, жакшынакай ушундай концерттик залда бардыгыңыздар менен улуу мурастуу Сузак коомунун мааракесине кош келиңиздер демекчибиз. Тоо борунда турагың, шыңгыр акса булагың, калың жаңгак токойлуу, киндик кан тамган сузагың. Көркөмү көздү суктанткан, көк артым суусу шараккан, жашыл бир көктөм жаңгаксар, айланам жерим сузактан. Арбаңыздар ардактуу Манас атанын, Курманбек атанын урпактары дагы бир рет кош келипсиздер демекчибиз. Апмеше бүгүнкү салтанатты ачып үчүн Сузак коомунун төрагасы, жеке ишкер, кыргыз диаспорасынын бизнес тармагынын жетекчиси Искендеров Канатбек Искендерович мырзаны кол чалуулар менен чакырып кетебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, ошондой эле сузактык боордоштор. Добрый день, уважаемые гости Международного университета. Позвольте, с вашего позволения, вести речь в своем родном языке. Урматтуу мекендештер, ошондой эле элчилик, миграция сиздерге, жалпы жаамат, коомчулуктар сиздерди ушул келип, ушундай убактыңыздарды бөлүп биздин ушул мааракебизге келгениңиздерге терең ыраазычылыктар билдиребиз. Бүгүн биздин негизги максатыбыз элибизде болгон, Сузак элинде болгон тынччылык, достчулук, бири-бирибизди колдоо, жөлөк тирек болуу, ошонун негизинде уюштурулган спорт жана маданий иш-чарабызды бүгүн сиздер үчүн ачык деп жарыялайбыз. Кадырлуу конуктор, келиңиздер эми кезекте биздин кадырлуу аксакалдар жана ошондой эле Москва шаарындагы кыргыздын жетекчилерине, аттуу баштуу инсандарга сөз кезегин узаталы. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин өкүлү Ниязалиев Дастан Картаңбаевич мырзага кол чабуулар менен сөз кезегин узаталы. Саламатсыңарбы, агайын туугандар, баарыңыздарды
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин жалпы жамааттын атынан биздин элчибиз Алибек Жашынкуловичтин атынан бүгүнкү өтүп жаткан Сузак коомдук уюмунун мааракеси менен куттуктайбыз. Бүгүнкү ушундай мааракеге катышканыбызга кубанычтуубуз. Негизи эле Сузак коомунун түзүлгөндөн берки жасалып жаткан иш аракеттерди баарыбыз көрүп билип атабыз. Ошол жасап аткан салымдардын баары тең ийгиликтүү болуп өзүнүн жакшы жыйынтыктарын беришине тилектешпиз. Кечээ дагы спорт жагынан футбол, волейбол оюндары өтүптүр. Ошол окутуучулардын дагы катышуучулардын баарын тең куттуктайбыз. Негизи эле маданият жагынан, спорт жагынан, илим жагынан, билим жагынан көп эле иш аракеттер жасалып атат. Биздин чыгаан агалар, эжелер менен чогуу бирликте иш кылып келе жатабыз. Бир эле Райым Плазманович эле айтып койсок, Райым Плазманович көп кыргыз, орус мамилелеринде көп салымын кошкон. Мен негизи эле ушул Москвада ишти ошол Райым Плазмановичтин колунда иштеп баштап 2007 жылы. Ошондон бери тааныйм. Көп жумуштарды чогуу кылдык. Азыркыга чейин ошондой иштерди алып бара жатабыз. Ошол бүгүнкү айтылган каалоолордун баарына кошулуп, ушу Сузак коомдук уюмуна мындан аркы дагы көп жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, көңүлүңөр бурган үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү майрамды жакшы маанай менен өткөрүп алалы. Албетте, Сузак району Кыргыз Республикасында калкынын саны боюнча 2-чи орунда турган ири райондордун бирине кирет. Жана ошондой эле Сузак районунда 290 миңден ашуун калк жашайт. Андыктан, кадырлуу коноктор, Сузак коомуна жакшы тилек арнап келген миграция кызматынын өкүлү Абдыразаков Доорбек Үсөнбаевич мырзаны чакырып кетели. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу аксакалдар, урматтуу коноктор. Ар бир уюмдун, ар бир райондун биримдиги бул биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө кошулуп жаткан салым деп эсептеймин. Тем более талаа жеринде, чоң Россия Федерациясында ушундай коомдук уюмдардын биригиши биздин мамлекеттик кызматтагыларга аябай чоң салымы тийип атканын биз ушул жерге келиштеп билип атабыз. Ушул Сузак коомунун түзүлгөнүнө, ушундай коомдук иштерге катышып атканына, биз менен алака кылып канчалаган жоголуп кеткен адамдарды, каза болгон адамдарды, жакшы иштерди бардыгын бирликте аткарып келишат. Сузак коомуна чоң ыраазычылык билгизебиз. Эми Сузакта айтып өтүрсөм чекеден эле кыйын, мен билгенден баары тегеле простой жок экен, карасам баардыгы эле кыйын да. Райым Плазманович баштаган топ, бул жакта Гүлүп эжем, Кармышакова, Замир эжем баштаган топтор, жаш балдар мына Марселдер, Уландар мамлекеттик органдар менен кызматтар менен жакшы иш алып барып келишат. Бул элдин биримдиги. Ар бир адамга көңүл бөлүү бул айылдык коомдордун биримдиги. Айылдык коомдордун бириги биригип келип райондук коомдордун бириги болуп атат. Райондук коомдор келип областтык коомдорго биригип атат. Жети дубандын жетекчилери келип алып биз менен чогуу иш алып келип атышат. Бул деген бирибиз менен ынтымакта болуп салым кошуп, ушу өнүк мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымды. Мен биринчи келгенде аябай кыйналдым эле. Анысын таппай, мунусун таппай, Кудайга шүгүр азыр телефон менен иштеп туруп калдым. Ар бир коомдун жетекчисинин телефондо, даже айылдык коомдун жетекчилерине чейин бар. Россия Федерациясынын 86 шаары менен иштейм. Кыргызстандан бирөө жоголуп кетсе, кетип жолдо машинасы бузулуп калды десе, Якутиядан, Магаданга чейин түнкү саат 1-2-де балдарды ойготобуз. Ошондой элдин кызматын айлык албай,
кылып жүргөн коомдук иштерге катышып жүргөн мына канатка окшогон инилериме ыраазычылык билдириш керек. Бул жерде акча төлөнбөйт. Бул жерде патриоттук сезим төлөнөт. Кимде ушу мамлекетти өнүккөнгө салым кошом деген, элим журтума кызмат кылам деп, не обязательно бир көчөгө чыгып мушташып же кыйын болгондон эмес. Спортсмендерге да рахмат, ошо сузактан спортсмендерди билем, күрөшүп жүргөн балбандарды билем. Но биримдик болмой сайын, тартип болбой сайын өнүгүш аябай кыйын. Ошон үчүн сиздердин иштериңиздерге ийгилик каалайм. Дайыма Сузак коому өнүгө берсин, өсө берсин. Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, элибиздин, журтубуздун ынтымакчылыгын көтөргөн чоң район, азыр Кыргызстандагы 2-чи район. Аттуу баштуулар чыккан, Герой Советского Союза, социалисттик труда дегендер чыккан райондун калкы отурасыздар. Мен сиздер менен сыймыктанам, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Баарыбыз биримдикте өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошобуз деген ниеттебиз. Анан Сузак коюмунун жетекчисине кичине алып келген белегим бар эле, ошону тапшырып койсом уруксат этсин. Канат мырза. Сизге жөн нерсе алып келген жокмун. Манас китебинин кара сөз менен жазылган толук тому. Şu Manastын китебин окусаңыз, ошол жерде Кошой Аксакалдын, Алмамбет Батырдын айткан сөздөрү бар. Ошо менен элик журтуңузга сизге шпаргалкада жакшы алып кетем. Андыктан дагы бир Сузак жөнүндө кыскача маалыматка көңүл буралы. Сузак району Айтылуу Көгарт өрөөнүндө орун алып, Базар Коргон, Өзгөн, Тогуз-Торо райондору менен чектешип, жана ошондой эле Өзбекстандын Андижан областы менен чектешет. Ал эми районубуздун тарыхы Т-20 кылымдардын башында эле башталган. Албетте, Сузактын тарыхында илгери Курманбек Батыр атабыз эл журтту коргоп, эл журт үчүн канын төккөн инсан. Андыктан келиңиздер, кезектеги сөз ээси Координациялык кеңештин төрагасы, Сузак коомунун аксакалы, экс-посол биздин сыймыгыбыз, биздин жолбашчыбыз Аттокоров Райымкул Арзмаматович мырзаны кол чабуулар менен чакырып кетели. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен, урматтуу туугандар, улуу уюткулуу кылым караткан кыргыз калкынын инсандары, мына бүгүн биз улуу мамлекеттердин бири болгон Россия Федерациясынын борборунда көрүнүктүү жеринде Сузак коомунун жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Жалпы Сузак коомунун атынан Россия жергесиндеги, Кыргызстандагы Сузактык жердештердин атынан келип бизди колдоп бергениңиздер үчүн терең таазим айтабыз. Ошону менен бирге жалпы Сузактык жердештердин атынан, мекендештердин атынан дайыма бизди колдоп, бизге көмөкчүлүк тирек болуп, ар кандай деңгээлдеги мааракелерибизге катышып колдоп келаткан биздин расмий мамлекеттик өкүлдөрүбүз, элчиликтин өкүлдөрү, миграция кызматынын өкүлдөрү, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келип дайыма колдоп келгениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Кол чаап рахмат айтып. Ошону менен бирге мына бул жерде отургандарды байкасам, Москвадагы эле жердештер эмес, Кыргызстандан алыс жол артып келген эжем, агамдар отурушат бул жерде. Сиздерге кош келипсиздер, рахмат сиздерге. Кол чаап. Эми көп сүйлөбөй, көп убакытты маданий тармагына бөлсөк деген максатта эми кыска баарыңыздарга белгилүү Москва жергесинде, Россиянын жергесинде, аймагында миллионго жакын мекендештерибиз эмгектенип, иштеп, окуп, өз турмуш арабасын тартып келатышат. Москва жергесинде 92-93 жылдары бизнес тармагы жаңы өнүккөндө
биринчилерден болуп келгендер сузактыктар болгон. Барыңыздар билесиздер. Барыңыздар билесиздер. Жалгыз эле Москвада эмес, бүт Россияда бизнестин бир тармагы кыргызский бизнес деп коет. Курулуш жагы, курулуш материалдар жагы. Москванын айланасында, Москванын өзүндө, Москванын облусунда 150ден жакын рынок деп коелу базарлар бар. Ар бир базарда жок дегенде 10-15 кыргыздын точкалары бар. Ошол жерде кыргыздар иштешет. Ал бизнеске башка улуттар чыдабайт. Себеби ал бизнес абдан оор, абдан жооптуу, абдан күчтүү бизнес болуп эсептелет. Ошону биздин жердештер, биздин кыргызстандык туугандар иштеп, өнүктүрүп, бүгүнкү деңгээлге чейин келип иштеп келатышат. Ошол жылдар баштап бутуна туруп, бул жерден тажрыйба алып, чөнтөктөрүн бир аз толтуруп дегендей, мына бүгүнкү күндө жогорку кеңештин 4 депутаты ушул жерде келип иштеп, бутуна туруп баргандар иштеп атышат. Буйруса мындан арыдагы ушул жерде отургандар да, жердештер, мекендештер да келечегибизде ошондой деңгээлге жетебиз деген ойдобуз. Эми жогоруда белгилей кеткендей, Москва жергесинде, Россия жергесинде ар улуттун диаспоралары деп коебуз, улуттук өкүлдөрү, кеңештери, турмуштун буйругу менен аларга да катышып жүрөбүз. Өзбектер, тажиктер, казактар, украиндер, немистер, гагауздар, армяндар, грузиндер, азербайжандар, алар бүт баары биздей эле биригип ынтымакта. Бирок алардын арасында кыргыз жамааты, кыргыз диаспорасы, кыргыз калкынын өкүлдөрү бул жерде өзгөчө орун ээлейт. Эмне дегенде себеби биз арабызда ынтымагыбыз бар, биримдигибиз бар, патриоттук сезимибиз бар, элибиз, жерибиз дегенде биз намыска бекем турган калп болуп эсептелебиз. Ошон үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, тапканыңыздар өзүңүздөргө буйрусун. Бүгүнкү каалоо тилектер бүт баарыбызга кабыл болсун. Кезектеги дагы куттуктоо сөз кезеги Москва жергесинде карысы бардын ырысы бар деп коет. Аксакалдар кеңешинин төрагасы Абдуллаев Медербек Адилбекович агайыбызга. Саламатсыздарбы, урматтуу боордоштор, урматтуу мекендештер, уюткулуу сузак боордоштор, бүгүнкү чоң маарекеңиздер куттуу болсун, кубанычыңыздар коюңуздарга толсун. Чындыгында сузактын мындай улан кыздарын айта кетсек, кадимки эле биздин баягы Курманбек баатырыбыздын урпактарындай. Мына жогоруда Райым Корзунович айтып өткөндөй, мына чындыгында строй бизнести баштаган азыркы 4 депутат эл башкарып атат. Калайлы башка коомдордон деле мен ойлойм, башка коомдордон дагы чыгат буюрса, чоң ийгиликтерге жетишип атасыздар. Сиздер менен сыймыктанабыз, ийгилик каалайбыз. Дагы бир рет бүгүнкү айта кетиштин кереги жок. Ар бир коом, ар бир тармакта баатырларыбыз, спортсмендерибиз, илим билим тармагындагы дегеле сузактыктар алга, алдыда чоң ийгиликтерди жаратат деп ишенебиз, таазим этебиз, күтөбүз. Рахмат. Оончу таланттуу инсандар өтө бай, өтө көп. Андыктан кана эмесе сиздерди шатыра шатман болчоңуздар менен концерттик программабызды баштап алсак туугандар. Алдыңыздарга чакыра турган биздин алгачкы концерттик номерибиз Жалын би. Болчоңуздар менен. Жарык нур Кутман Жылдыздан, Жалын бей чыккан Кыргыздан. Байыркыдан жалын бей баттан
maşa Ergi pile karındaş Ergi pile Ergi pile Ergi pile Ergi pile Şınkırgana takkanday Uçup bana takkanday Kalkınalı carışka Kaydırını çapkanday Kanday adam pintura Kalda yürü kokuna Çalpı teyz bilesek Yolunda sıkıntına Dayra day Gelip dilekten kıyıp canı kırıktın Canım barda uçurdu calının gücürüktün Şarap attı duydudu şanla olsun sırdıdı Kalbi çırat durasın karar çette bir gibi Ergi pile ergi pile Ergi pile ergi pile Şınkırgana takkanday uçup baracak kanday Kalkınalı carışka kaydırını çapkanday Kanday adam pintura kalda yürü kolkuna Çalpı teyz beylesek yolunda sıkıntıma Dayra day Dayra day Şarkı kemme çağılgan, çaralgan bir calından Şarkı ömürde carık dol, şan çırakтай жағылған Күлкі менен жашалып, күн балары аталып Мейлі қар жашыбыз bir құмарға баталы Баталы, баталы Баталы, баталы Шыңқырғана қаққандай, ұшып бара жатқандай Талпыналы жарышқа, тайдырыны чапқандай Қандай адам пентура, талдай келіп бұлқыма Жалпы тегіз бейлесек, жалында сығынтыма Қандай адам пентура, талдай келіп бұлқыма Жалпы тегіз бейлесек, жалындасың, жалындасың, жалында сығынтыма Кезекті атқарушылары Исакова Бүзейнеп, Тазагүл Тазақова. Сузағым, Сузақ гимені. Su içken tunuk kulağım Sulu jer kutman tuzağım Uzakpay бар көтүрөн бай Баскан жери чөбүң тулағым Жер татам эле жер демиш Жер деген асыл турагым Жерде сорусу кутман турагым Батыр Курманбек чыккан сузагым Жерде сорусу кутман турагым Батыр Курманбек чыккан сузагым Жаңғақтар өсіп жайылған Жайлы жер орто қаралма Өзіңден өсіп бер жеткен Тоқбай батыр қалған Дем берен бүгін жайлысын Көңілім менен дақтанам Жерден сорысы құтман турағым Батыр Құрманбек шыққан сызағым Жерден сорысы құтман турағым Батыр Құрманбек шыққан сызағым Arkadan bulutlar basar Alısqa gitti dağazan
Рахмат. Кутман сузагын сөзү Сабыржан Жолдошевтікі, обону Мухтар Кырбашевтікі болду. Чоң рахмат. Тоолор деген ырды тартылап койгонго уруксат этиңиздер. Обону Абдыкайымовдуку сөзү Зура Соромбаева. Алақанша программаларга Кудайым береке бейиспесин деп жакшылык кылалы. Андыктан келиңиздер. Бүгүн албетте Сузак коом марекеси болгон соң Сузакты даңазалаган дагы Сузактын атын чыгарган тээ тарыхтагы биздин Курманбек бабабыздын дастанын айтпасак уят болуп калат го. Андыктан кана эмесе сиздердин колчоңуздар менен Курманбек дастаны Таза көл Казакова аткарышында. Кыргыз кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек аты мактанган курусун менин даңазам, табыналы жигиттер кара таңдай калмакка, үрт чагындай күч менен өткөнөштү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, туган элдин убалы мени канти уктатат, мында ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тыш жатат.
Рахмат. Албетте Кыргыз элинде байырдан Манас айтканда, Курманбек айтканда артынан келип таптап токтотпосо булардын ою менен кирип кетет дейт. Андыктан чоң ыраазычылык билдирип бир кол чаап коелы. Куттуктоо сөзелерине ыйгаралы кезекте жалпы Россиялык Кыргыз конгрессинин жетекчиси Кожоев Кубанычбек агабызды чакырып кетели. Амансыңарбы, урматтуу жердештер, урматтуу сузактык туугандар. Бүгүн абдан жакшы чоң майрам болуп атыр. Алдын ала кичине кечирим сурайм дагы. Жолугушуулар бар эле. Бир аз кечирип калдык. Бүгүн дагы жердештер көбүрөөк келсе болмок экен. Эми Куттарыган ошо биздин байыркы өзүнүн тарыхы бар Сузак жеринин бүгүн чоң майрамы десе болот. Көп жылдан бери сузактык мекендештерибиз, Сузактан президент дагы чыккан, көп инсандар чыккан. Кыргыз мамлекетинде көп өзүнүн бакыйган орду бар элдин урпактарысыңар. Ошо алыста жүрсөңөр дагы Москвада өзүңөр баары ынтымак мына азыр жетекчиси мына канатинин баш болуп бир абдан маанилүү коомубуз үчүн, элибиз үчүн, мекенибиз үчүн абдан орчундуу жакшы мероприятияларды, иш-чараларды өткөрүп келатасыңар. Мен ошол менен куттуктап кетет элем. Биздин канчалык эме мекенибизде кандай олук-солкулар болбосун, кандай жашообуз кандай болбосун, эч убакта духубузду түшүрбөй, коомдорубузду көп ушундай жердешчилик, айылдык ушундай областтык коомдорубуз көбөйүп атат. Россияда жашаган мекендештерибиздин орус жарандыгын алган саны абдан көбөйүп атат, миллионго чукулдап калды. Биз кыргыздар көчмөн элбиз эми. Көчүп ат үстүндө жүргөн элбиз. Кайда барбасак да өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн салтыбыз менен, тилибиз менен, дилибиз менен эч убакта жоготкон эмеспиз. Мен кыргыз элинин тарыхы, кыргыз элинин келечеги абдан кең экенине мен терең ишенем. Урматтуу туугандар, силерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан кичине биздин бүтүн Россиядагы биздин кыргыздар, сузактыктар бир эле Москвада эмес. Мен ойлойм ошо Сузак коомуна бүтүн Россиядагы Сузактан жүргөн мекендештер WhatsApp группаларына жана өзүбүздүн ошо ынтымак группаларына силер кошуп алып, мындан ары дагы ынтымагыңар күчөй берет деп мен ойлойм. Ошого кичине болсо да биздин мекендештердин силерде болуп аткан бүгүнкү нерсенин баардыгы бүтүн баягы ийне сайса баардык организмге жетет дегенде азыр ушу технологиянын жетишкендигине байланыштуу бүт кыргыздар бүгүн көрүп турат, билип турат, сезип турат. Ошого биздин башка мекендештердин атынан канатка кичине тапшырып койсок, биздин алкыш катыбызды. Дагы жол майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды ынтымак болойлу, бир болойлу. Рахмат. Кезекте Сузак коомунан түзүлгөн Татынакай Бесин сулуу айымдардан түзүлгөн Оос комузчулар тобун тосуп алалы. Келиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз.
Арзбек Бедияров, Кутманду жерим. Ушул кыздардын ансамблинин акапелласынын аркасында сиздерге тартуулайбыз. Өлтүрү суу бойдо, бүгүн тери, жүрчелек ойдо, кимди кантамга. Кезекте дагы бир биздин Сузактын колуна көп кырдуу таланттуу жигитибиз Али Султан Субатаевин чакырып алалы. Майрамыңыздар менен ар бир күнүңүздөр ийгиликтер коштосун. Мен да Сузактан болом, Актоктон болом, ошон үчүн ак костюм кийип жүрөм кар энди калып. Чын негизи биз чыгармачыл жолдо тармактар көп да, бирөө уон жаратат, бирөө ырдайт. Биз болсо кичине кудулчулугун өрдү аркылайбыз кыялдан. Азыр көпчүлүгүңүздөр таанысаңыздар керек, мен Сузактын атынан катуу чыгып атам го. Чын ишенбесеңиздер, жана Абдулда Рахмандардын концерттерин көрсөңөр, ана деген жерден стол көтөрүп өтүп кетем ошо мен да. Мындан 4 жыл мурда мен Бишкек шаарына келип, Куйручу Кудулдар театрына аралашып, ошондо Келдибек Ниязов агайыбыз менен бир эпизод ойногом, кичине мындай массовкада деп коет бизде, массовка ойногом. Анан мен атама звонить этип айттым да, ата камера көтөрүп бир 2-3 жүрөт, мен телевизордон чыксам керек. Ушул ноябрда болгон концертти алып карасаңыз десем, атам Актооктун жарымын чогултуп келип, кой союп телевизорду мындай караса, мен стол көтөрүлүп бир 15 секунд эле өтүп кетет экен да. Концерт 3 саат экен, мен бүтөйүн деген жеринде стол көтөрүп өтүп кетмин. Анан ошондон бери жүрөбүз, 5 жылдан бери борбордо врач болуп, чоңдорго квартирант болуп, домдордо кызмат кылып, тойлордо. Анан Москвага келгенибизге бир 4-5 айдын жүзү болду. Келгенде ошо күндүзү таксист, кечинде артист болуп эле кыялданып, Москвага келсе элдин баары байып кетип атат дегенден. Мына тайгаралыктар өзү негизи мындай сыйкырчыдай эле элекесиңер. Ушу Сузактан тайгаралыктар барбы? Биз силер менен жакынбыз да, шаарга түшкөндө через силер аркылуу өтөбүз. Мурда Благовещенко аркылуу өтчүлүк, кийин через Тайгара өтүп калдык да. Мындай жомуктогудай үйлөрдү салып койсуңар го. Силер жака салсак эле бир мындай Парижде аралап өткөндөй эле өтүп кетебиз. Анан Благовещенко жака салсак эле бир 17-18 кырымды көргөндөй болуп эле бир кызыктуу болуп өтүп кетебиз да. Тайгара жак менен өтсөң кичине көңүлүң көтөрүлүп калат. Көрсө Москвада олтуруп алып движениени силер кылып аткан турбайсыңарбы? Эмне эле Москвага келип элдин баары байып кетип атат, кыялданып атат. Көрсө биякта ынтымак бар экен да. Биз байкадык, ынтымак бар экен. Үй бүлөлүүлөргө аябай ынтымак экен бул жакта. Келет экен мындай уруш болгон жерде береке болот. Өзбектер эле айтат го, эртең менен эшиктин астыга суу сепсеңиз береке келет деп. Анткандай эртең менен эрте туруп жумушка кетет экенсиздер. Эртең менен эрте турганга Кудай ырыскын берет дейт го. Анан үй бүлөңүздөрдө да уруш болбойт экен. Себеби аялы күйөөсүн байкап калдым. Биякта тамак ичкенде да бирин-бири сылык чакырышат го. Тамак ичип жүрбөйсүп дегилер ойгонуп калбасын, мüşayet этпейли деп. Караңыздарчы кандай ынтымак, урушпайт. Заман караңыздарчы өнүккөн, урушпай бирине-бири сыйман эле жасап атышат. Кыргызстанда турбайсыңбы, жата бересиң деп кан уруш болуп өз эркинен туруп эле берекени колоп ийишет. Кыргызстан биякта тазалык бар жерде да береке болот туугандар. Мен ушундай айтып коем, тазалык бар жерде береке болот. Биякта душка киргенде байкасаң эчтеке жок го. Бет жууганы киргенде эчтеке таппайсың го. Кыргызстанда бардыгын табасың. Бардыгы ошол жерде бардак. Биякта таптаза. Бардык нерсени барктайт экенсиздер. Шампунь, самын, паста, щетка баш жагына коюп жатышат экен. Караңычы, барктаган. Турабы я? Кандай барктап атасыздар? Негизи мен Сузактын тою болуп да берди. Сузактар тууралуу айтыш керек негизи. Сузактар негизи биз кыйын элбиз. Сузактын центрин өзбектер ээлейт. Өзбектер ээлейт. Жерлерибизде Сузак жер кыргыздыкы, бирок өзбектер иштетет. Иштетсин, пускай. Биз эс алабыз, туурабы? Биз эс алабыз. Биз Курманбектин урпактарыбыз да. Бизде даже 2 Курманбек бар. Бири ашып кеткен, бири качып кеткен. Туурабы? 2 Курманбек бар бизде, патриот.
братышкалар биз анан турабыз ушу кыялданып. Негизи меймандос калып келебиз да биз Сузактар. Пейилибиз да келен. Сузактын центрларын өзбектер иштетет, кафе, ресторандарда өзбектер иштетет, биз эс алабыз ата. Эс алыш керек. Москвада дворник болуп иштейбиз. Айдымдарыбыз водитель болуп иштейбиз. Бияктан акчаны кылып барабыз, тиякта эс алып коебуз ата. 4 мезгилди бир гана Сузакта көргөнгө болот. Кыргызстан боюнча мен ушул бардык айылдарына, район шаарларына барган киши катары айтып коеюн. Мисалы үчүн Кочкордо кыш анча болбойт, туугандар. Кочкордо анан Баткендин Кызылая шаарында кыш анча болбойт. Сузакта 4 мезгил убагында келет, убагында кетет. Марттын бир күнү точно жаз келет. Себеби кышы менен Сузактар барып эс алышат. 28 февраль, 28 февраль күнү жолго чыгып кетишет. Себеби 1 март күнү бизде жаз келип калат. Жазда караанын көрсөтпөй, бияка келип жумушка келип калыш керек. Себеби биз иштейбиз да. Кышында эс алабыз биз. Ошон үчүн ар бириңиздер ушул жакта жакшы тилек ниет кылып жүрөсүздөр. Ылайым шаардын центринен ипотека болсо да үй алып алгыла. Только Сузактар эмес, башкаларды алып алгыла, той бергиле, артист издеп калгыла алайым. Азыр артисттер чыгып биякта айтып атпайбы? Кичине сүрдөп атабыз деп. Жок элекен го, өлөлүп атам, нормал эле. Уялып атабыз алдында дейт го. Кайнагаңар улар, жок, уялбайлы, мындай чогуу эле. Мындай Райым акенин чорный кассасына келгендей эле отургула. Мана нарда ачып тургандар турабы я. Себеби биз көп жерлерде кыялданып жүрөбүз. Эми баягы күрүштүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет дейт. Ачык айтып коеюн. Мени ким чакырмагыла ошо тиги устатым, өкүл атам болот ошо борончуну ээрчип кичине тойлорго жана депутаттардын, чоңдордун тойлорунун арасына барган эле катуу турат. Үрдөгөндө деле сүйлөй албайсың, ушу бирдеме сүйлөп, ушулардын көзүнө тийип албайын, акырын эмтесиң. Эми бүгүн жалаң өзүбүз экен туугандар мындай. Кыздар силер мед коллежди бүтүп, бир 10 жылдан кийин балдар физкультурныйды бүтүп, бир 7 жылдан кийин чогуу жолугуп аткандай болуп, бир майрамдагыдай манайда олтуралы туугандар. Себеби жашоо өзү бизге өмүр ченелүү туугандар. Ошон үчүн ар бир күнүбүздү ийгиликтер коштосун, ыргайлансын жашообуз, гүлгө айлансын. Мен эми өзү башында жакшы эле жүргөм. Анан акыркы учурда кичине ырдап калдым. Төмөндөгү жагымдуу фонограмманы кабыл алып койгула. Сөзү Обоно Сардарбек Жумалиев агайыбызга таандык Бульварын деген жагымдуу чыгарма. Ким болсо чогурдайбыз. Толгон өмүр жазы болуп турганым, толкунданткан жүрөк оту жыргалым. Бурун земе күндө жаңы көрүп кошуп, күнжүктанып сүйкүмдөнөт болбарым. Бурун земе күндө жаңы көрүп кошуп, күнжүктанып сүйкүмдөнөт болбарым. Обонуңдун күзүн арнатырганым, тойлорумдун күнүн терип койгардым. Жайышы шайырланып толтуруп, жаштык кечтин салтанаты болбарым. Жайышы шайырланып толтуруп, жаштык кечтин салтанаты болбарым. Мен сол үчүн кол чапырабыз, майрамыңыздар менен. Сүрөтүңдөн саатеңдеш тапкадым, саймаланган жашыгыран жашарым. Сергиткен сен кары жашка демдерге, сүйүп болгон сулуу көчөм болбарым. Сансыз өмүр рахатка бөлөнгөн, сүйүп болгон сулуу алей болбарым.
тойуңуздар кут болсун. Биздин чыгармабыз жүк болсун. Мага 2 ырга төлөгөн кутлук коюп тургандар үчүн. Кийинки чыгармабыз сөзү Байдылла Сарногоевдуку, Оон Алтымыш Кадыровдуку, Ак сүйүүмдөн бере турчу бир тамчы. Ali Sultan Subatayev болчалар болсын. Кезекте көптөгөн сыйлыктардын лауреаты Манас Миң орденинин ээси, маданияттын мыкты кызматкери Гүлипа Карымшак өтекеси чакырып кетели. Андемесе алышкы чыгарманы сиздерге билдирсе каттап рөхсат. Iki günlük
нерсе баягы эле бардык нерсе жүк болсун дейт. Мейлин сиздерди бүгүн кадырлайм, урматтайм. Сиздер үчүн бүгүнкү ыйрым дагы бир билдесте болсун. Так четинде Жумамедин Шералиев, ырдамасам жерде Муктар мырза отуруп кетирбейт, ошон үчүн так четинде. Götünüm çakan aymanı, tavası bilgin saymanı, Kokçuluk cıktın ayrını, Tügümdü singe kaymanı, Canım bir dolup bozaydın, Joğunan dostum, altından dostum, Joğunan dostum, caydarım. Kurbuğa kırgın battan, Kumadıç boşluk sırasam, Sözünün çiçi olurum, Sizin bizi var gün batsam, Cırgalı benim sesimde, Cımbızlar gözün, Cigitler gözün, Sevgiler gözün ındasam. Tülünüp sesinde, Tüt baktı kışlak cedinde, Canından çıkan ayrılık, Çıkalay bizde sekide, Andıma bizden altına, Andımız ne bak, Kuvaga ne bak, Şeklimiz ne bak, Bekide. Рахмат. Назарыңыздарды би кезегіне бұрмақчыбыз жаштарға Сузақтың датына қайғызы қол чалармен тосалалығына. Замира Назарқұл ойжекебіз Алатоо айымдар қомының жетекшісі. Жана ошондой эле Ару Дүйнө адаби клубунун жетекчиси Айжан Мамасадык ойжекебіз. Кол чабуулар менен. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, бүгүн ушул биздин мааракебизге куш келипсиздер. Алтындай убактыңыздарды аябай ошо биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп келип биз менен ортоктош болуп отурганыңыздарга ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Баягы кыргызда айтылат эмеспи, Ааламга жол айылдан башталат деп. Ошондой эле баарыбыз эле айылдын кулундарыбыз. Айылыбыздан чыгып кеткенден кийин мекенибизге, айылыбызга болгон кусалыктар артат экен. Ушул айылга барган сайын мурдагы көрүп жүргөн улуу инсандарды, ата-энең менен курбалдаш болгон айылдаштарыңды көптөрдү көзүң көрбөй калгандан кийин ушундай бир сагыныч пайда болуп, ойлонуп, ошолорду эстеп, ушу неберелерине, балдарына, чеберелерине бир жакшы жактарын эстеп жазып, бир эскерүү калтырайлы деп көрүнүктүү инсандарын чогултуп, жазып, ошо түзүп дегендей
Ошо 1959 жылкы менин классташтарым деми менен Сыргабаева Мырзайым эжекебиздин деми менен редактор ошо Айжан Мамасадыкова кызыбыздын жардамы менен биз ушул бир китепти түзүп алып чыктык. Бүгүнкү күндө ошо колубузга тийип бет ачарын силерге бир сүйүнчүлүк кубанычыбызды тең бөлүшүп коелу деген ниетте алдыңыздарга чыгып турабыз. Чын жүрөктөн каалап сиздерге чың ден соолук, албан ийгилик. Сузагымдын айтат саламын Айжан аттуу кызы ийилип. Арбаңыздар. Караколжа коомунун мүчөсү, көптөгөн сыйлыктардын лауреаты, ырдын пери ыратасы Ырыспай демекчи Ырыспай Абдыкадыров атабыздын небереси Насип Нуралиевди кол чабуулар менен чакырып кетели. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү Сузак коомунун майрамына келген кадырлуу коноктор, эс алгачыңыздар көңүлдүү улансын, майрамыңыздар майрам кылансын. Сиздер үчүн анда жагымдуу чыгармаларды аткарып берген Караколжа коомунун мүчөсү катары жалпы бардык сиздердин урматыңыздарды кабыл алыңыздар. Муслим Магомаев, 3 года вместе снялась. Мне тебе сравнить бы надо с песнёй соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты не снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше, зная мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебе сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается. С вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты не снилась, а встретилась
Майрам болсын. Созақ қауымының Татнақайдағы бір айымы жеке ішкер Жәмила Нишанбаева қызымызды қол чауларымен тосып алалы. Саламатсыздар, құтманды ұшырақ кетіңіздер менен. Бүгінгі созақтықтар, урматтуу мырзалар, алған сыйлығыңыздар құт болсын. Сіздерді айымдардың атынан құттықтап кетуге рұқсат етіңіздер. Бажырайып жердің беті гүлге толсын, бақтылы тұрмышымызға бақыт қонсын. Кең болып келешегіміз ардайыма, бүгінгі созағымдың мерекесі құтты болсын демекшімін. Андересе сіздерге арнап, жаштарға деген үрді бұл кече үрчі болосақтағы, бич болосақтағы, бич қылды андересе ұшыл даярдаған үрімді сіздерге тартып қойы. Гүлжан Төреева. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, кадырлуу мырзалар, жалпы эле кыргызстандык мекендештер, ошондой эле сузактык жердештер, амансыздарбы? Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте өзүңүздөр көрүп тургандай, байкап тургандай, Москва жергесинде аз убакыт болсо дагы Сузак коому түзүлгөндөн бери башынан баштап бармын. Азыр айтып өткөндөй коомдук активист деп колдон келишинче активист болгонго, эл жер үчүн кызмат кылганга аракет кылып келебиз. Ар кандай кесипти аркалап, бүгүнкү күндө ырчылык кесипти да сиздердин алдыңыздарга тартуулаган турам. Кабыл алып коюңуздар. Сөзү обону
өзүбүздүн Сузактын кызы Айнура Шералиевага таандык «Унутпуң» аттуу ыр сиздер үчүн болсун. Рахмат расыл білдіреміз Гүлжан, Жантүрі ойында расыл білдірелі. Кезектегі дағы бір Сузақтан Қатынақай келешекте көпті үміттендірген ырчы қызы Таттыгүл Осмоналиева қызы осы қолшалармен шақырып кетелі. Бардыңыздарды бүгінгі майрамыңыздармен құттықтап, жағымды ырчы арман атқарып берсем, қабыл алып қойыңыздар. Жаралды kim bilir Canım emmi düşadı Yaşlı elge cesadım kim bilir Çakı çakı çakıra
Ай, рахмат, рахмат. Расыл білдіріңіз. Рахмат. Келешекте көптүмді үміттендірген дағы бір таланттырғыз. Бар бол. Келіңсіреме қадырлы қонақтар, кезекте дағы бір әбестен сыйлық тапшыру аземіне рұқсат берелі. Дағдел болса Созақ қауым төрағасы Қанат Ескендерович мырзаны шақырабыз. Жана ошондой Райымқол Арзымамат Жашағай, келіңіздер. Биздин ушул активисттерге колун кармап ушуларга кичине дем күч берип, өзүңүздөр колуңуздар менен узатып койсоңуздар дейм. Анда бесе грамота менен сыйланат Москва шаарындагы Созақ коомдук бирикмесинин атынан улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесиндеги Созақ коомунун өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Назаркулова Замир айым сыйланат. Кезекте дағдил болсо ушундай сыйлык менен улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесинде Созақ коомунун өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Шавданов Самарбек мырза сыйланат. Дағдил болсо ушундай сыйлык менен Созақ коомунун мүчөсү, Созақ коомуна кошкон зор салым үчүн, өзгөчө спорт тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Юлдашев Асылбек сыйланат. Дағдиле ошондай грамота менен Созақ районунун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятына кошкон салымы, каада салты чет элге таанытууда Созақ коомунун өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Карабаева Сонумбү сыйланат. Дағдил ошондай сыйлык менен Созақ коомунун өнүгүүсүнө жана кыргыз маданиятына Москва жергесине кошкон зор салым үчүн Нелкан Багышева сыйланат. Багышбекова. Жана ошондой эле грамота менен улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесинде Созақ коомуна өнүгүүсүнө зор кошкон салым үчүн Нишанбаева Джамиля сыйланат. Грамота менен сыйланат улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, жетишкендиктерин чет элге таанытууда Москва жергесиндеги Созақ коомунун спорт тармагынын өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Ташимбетов Алмаз мырза сыйланат. Рахмат, расыл билдиребиз, аксакалдар, рахмат, расыл билдиребиз. Бардыңыздар, грамотаңыздар кут болсун. Сиздерге терең ыраазычылыктар, урматтуу мүчөлөр, активист кыздарыбыз, балдарыбыз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, Жалал Абад областындагы маданият чөйрөсүндө, дегеле кыргыз чөйрөсүндө көптөгөн сонун зор салымын кошкон, маданиятта өз орду бар Кыргыз Республикасы маданият мыкты кызматкери Самарбек Шабданов мырзаны кол чалар менен чакырып кетели. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Элибизде, жерибизде дайым тынчтык болсун. Сиздер үчүн өзүбүздүн агабыз, режиссер Ак Калпак күнүнүн негиздөөчүсү Ырысбек Жабировдун сөзүнө жазылган Кыргыз элим аттуу чыгарманы тартуулайм. Кабыл алыңыздар. Майрамыңыздар майрам болсун.
Азаттық болсын биік көтерішкін, бақталай ынтымаққа бөлінішкін. Ұлы жұрт ұлылығын жоғалтпастан, намысты ұлан қызын көбінігін. Ал менің Қырғызстаным, Қырғыз елім, егеменді менің Қырғыз елім, кереметті асылайық жерім, өлкөсүн жаңы бар келешектин, гүлдөй бер өсө бер Қырғыз елім, егеменді менің Қырғыз елім, кереметті асылайық жерім, өлкөсүн жаңы бар келешектин, гүлдөй бер өсө бер Қырғыз елім. Таза балу толурун көк тиреген, Ермана сер Курманбек мекендеген, Чуту жер алмаштыргыз аламдағы, бабалар мурас кылып бизге берген. Ал менің Қырғызстаным, Қырғыз елім, егеменді менің Қырғыз елім, кереметті асылайық жерім, өлкөсүн жаңы бар келешектин, гүлдөй бер өсө бер Қырғыз елім, егеменді менің Қырғыз елім, кереметті асылайық жерім, өлкөсүн жаңы бар келешектин, гүлдөй бер өсө бер Қырғыз елім. Мамлекетімізде дайым тыныштық болсын, аман болсын. Ким эмне ой максат менен ушул өтөнүнгө көтөрүшүгө келип отурса, ошол ой максаттарга Аллахым өзү жеткизсин. Баарыңыздарга чоң рахмат, ушундай жакшылыкта жолугушканча сак-саламатта туруңуздар. Барлығыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпыңыздарды саат 7:00-да Волгоградский проспекти Граната ресторанында чайга күтүп калабыз. Егеменді менің Қырғыз елім, кереметті асылайық жерім, өлкөсүн жаңы бар келешектин, гүлдөй бер өсө бер Қырғыз елім, егеменді менің Қырғыз елім, кереметті асылайық жерім, өлкөсүн жаңы бар келешектин, гүлдөй бер өсө бер Қырғыз елім, Қырғыз елім. Чоң рахмат жалпыңыздарга.